Туура айтасың, мен Кыргызстандан келгениме мына 20 жылдын жүзү болду. Ошол 20 жылдын жүзүндө баягы мен да өзүмдү башка уул кыздардай эле мигрант аксакалмын деп ойлоймун. Мына азыр сиз айткан жумушчу бош орундар компанияларга контролду күчөтүш керек. Себеби компаниялар 50-60 миң деп биздин балдарды чакырып, биздин балдар мен көбүнөн уктум. Биздин балдар барып 50-60 миң болсо биз иштейбиз десе, жок буга кармайбыз 30 миң десе бардыгы кайтып атышыптыр. Бул жерге жаңыдан 18-ге чыккан бала келип 50 миңсе 50 миң алып атат. Ошон үчүн ушул курулуш куруп жаткан, жумуш ордун ачып жаткан компанияларга контролду күчөтсөңүз жакшы болот эле деген тилегим бар. Президентке кайрылат элеңиз. Президентке кайрылат элем. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүнкү биздин студиябызда конокто өзгөчө конок. Россия жергесинде, тегеле Москва жергесинде көп жылдан бери эмгектенип жүргөн агайыбыз десек болот, атабыз десек болот. 70 жашка карабай, ошо Москва жергесинде мигрант катары эмгектенип, бир эле мигрант катары эмгектенбестен, ушу жаштарга дагы насаат айтып, андан соң ошол чет элдик аксакалдар коомунда түзүп, ошол жака төрага болуп, көптөгөн иштерди жасап келүүдө. Бүгүнкү маегибиз ошол боюнча болмокчу. Каналга катталып, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Жана ошол агайыбыздын дагы президентке дагы бир кайрылуулары бар экен. Бүгүнкү маегибизде толук уга аласыздар. Андан сырткары азыр силерге бир сонун бир жаңылык. Азыр көпчүлүк мекендештер, ушу тегеле Россиянын ар бир булуң бурушунда жүргөн мекендештерибиз күн сайын Кыргызстанга акча которот. Азыр ушу кыргыз мекендештер атайын компаньон деген банк аркылуу которсоңуздар, сиздер ушу айылда жүргөн ата-энеңиздер, бир тууганыңыздар шаарга түшүштүн кереги жок экен. Шаарга түшпөй эле ошол айылдагы магазиндерден ошол акчаны алганга бир сонун бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериптир. Азыр ошолго кыскача бир жарнамалык тунугунан кийин ушул маегибизди биз кайрадан улантсак. Россиядан Кыргызстанга акча которуу керекпи? Сбербанк онлайн тиркемесинен компаньон тиркемесине жана карталарына комиссиясыз жана пайдалуу курс менен которуңуз. Анткени Сбербанк онлайндан компаньон төлөм картасына же компаньон тиркемесине которуулар жөнөтүүчү үчүн гана эмес, алуучу үчүн да пайдалуу. Бул абдан оңой жана ыңгайлуу. Эми мен сизге Россиядан акчаны кантип которууну айтып берем. Сбербанк онлайн тиркемесин ачыңыз. Сбербанк онлайн тиркемесинин башкы менюсунда платежи в другую страну дегендин ичинде Кыргызстанды тандап, на карту или счет дегенди басыңыз. Эгерде сиз картага которууну кааласаңыз, банк компаньон дегенди басыңыз. Компаньон тиркемесинин балансына которууну кааласаңыз, кошелек компаньонду тандаңыз. Ал эми Кыргызстандагы алуучу картага же компаньон тиркемесине которууну дароо алат. Кыргызстандагы алуучу акчаны накталай алуу үчүн банктын кеңселерине баруунун кереги жок. Компаньон банкынын карталарынан акчаны нак алуу Кыргыз Республикасынын каалаган банкынын банкоматынан акысыз. Сиз ошондой эле Кыргызстан боюнча жайгашкан компаньон банкынын агенттеринен акчаны нак ала аласыз. Сиз өзүңүздө ыңгайлуу убакта жана үйүңүздүн жанында агенттин кызматын колдоно аласыз. Бул ишенимдүү. Анткени агенттер компаньон банкынын расмий өкүлдөрү. Үй бүлөңүзгө жана досторуңузга Сбербанк онлайн аркылуу компаньонго акча которуңуз. Бул пайдалуу жана ыңгайлуу. Ассаламу алейкум агай, кош келипсиз. Рахмат. Алгач эле баштасак, ошо 70 жашка курагыңыз кут болсун. Быйыл 70 жашка чыгатыпсыз. Дагы Аллахым сизге өмүр берсин, денсаулык берсин. Жалпы Учкунбек каналынын атынан сизге жакшы калуу тилектерди айтабыз. Алгач эле ошол 70 жашка чыксаңыз дагы Москва жергесинде эмне жумуш кыласыз? Кеп ошо биринчи ошого токтолсок, кийин чет элдик кийинки ошо чет элдик аксакалдарга токтолсок. Туура айтасың, мен Кыргызстандан келгениме мына 20 жылдын жүзү болду. Ошол 20 жылдын жүзүндө баягы мен да өзүмдү башка уул кыздардай эле мигрант аксакалмын деп ойлоймун. Себеби ушул эмгек кылып иштеп жүрөм. Бүгүнкү мезгилде Москвада Салют деген завод бар. Ал завод мына быйыл 112 жыл болду. Ошол 100 жылдык өткөндө 12-жылы
мен ошол жерде иштегенмин. Мен аябай сүйүнөм ошол 100 жылдыкка арналып чыгарылган 3 томдук кызыл китепти заводдун директору мага астеликке берген. Азыр менде турат. Ал завод жалпы кыргыздарга түшүнүктүү болсун үчүн Су 2931 деген токмокто азыр бар. Ошол самолеттун моторун чыгарган военный завод. Ошол заводдо азыркы мезгилде 15-цехте иштеп атам. Правильщик деген кесибим бар. 4-разряд. Мына өткөн жылы октябрь айында айлыкты көбөйттү. Баягы согушка байланыштуу. Кече апрелде дагы айлыкты көбөйттү. Айлык жакшы. Эми ушул Кудай деп кыйналбайсызбы 70 жашта иштегенде? Жок, мага ошол кыймылдап жүргөн жагат. Кыйынчылык болбойт? Жок, кыйынчылык жок. 50 жаштагы бол ардым иштебейм дегендерге бир мотивация экен да, 70 жашта иштегендиңиз да? Туура айтасың. Анан чет элдик аксакалдар коомундагы түп азыр чет элдик аксакалдардын да төрагасысыз, көптөгөн жумуштарды аткарып жүрөсүз. Негизи чет элдик аксакалдар коомуну эмне себептен түптөлүп калды? Максаты эмне? Ошого бир токтолсок. Мен 2021 жылы мени Москва қаласынын аксакалдар кеңешинин төрагасы кылып шайлашкан. Ошол жерде өзү 2 жылга шайланат. Ошол 1 жылдан өткөндөн кийин өзүмчө ойлонуп калдым. Ошол Россиядагы аксакалдарды топтоп, айрыкча ушу биздин 70-80% жаштар да. Россияда абдан көп жаштарыбыз. Ошол жаштарга ата-энеси жок, улуу адам жок. Бул акыл насаат айта турган, кеңеш бере турган, бата бере турган аксакалдардын Россия боюнча коому керек экенин билип, ошол биринчи Россия аксакалдарын топтоп уюштурууга аракет кылып жүргөндө Бишкектен мына азыр биринчи курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиев сунуш кылды. Парламенттен балдар сунуш кылды, аксакал. Башка чет мамлекеттерде мигранттар азыраак, ошолордун аксакалдарын эле кошсоңуз жакшы болот эле. Жакшы идеяны баштап иштегенден экинчи чогуу заседаниябызга Москвага келип, Кадыр Кошалиев катышкан. Ошондо ушул чет элдердеги кыргыздардын аксакалдар кеңешин түзүп, анан ошондо биз негизги максатыбыз ушул талаада чет элде жүргөн жаштарыбызга биринчи акыл насаат айтыш, кеңеш бериш. Андан сырткары биздин баягы кыргыздын кылымдан бери келе жаткан үрп адатын, салтын, наркын, ушундай жакшы нерселерди, тилин, ушуларды жаштарыбызга аксакал катары үйрөтүү негизги максатыбыз. Анан ошол биринчи заседанияда атайын токтом менен кабыл алдык. Чет элдик аксакалдарга ак батаны атайын токтом менен кабыл алып, бардык жерлерде ушул балдарыбызга ак батаны берип жүргүлө деп. Себеби ак бата деген бул бир эле кыргызда бар. Бул ыйык. Мына сен деле мен деле төрөлгөндө биз ата менен нененин батасы менен төрөлгөнбүз. Бул биринчи ыйык бата, бул ата менен нененин, анан атанын батасы ыйык болот. Экинчи бата бул аксакалдын батасы. Анан үчүнчү бата мына бардык жерлерде элдин батасы. Элдин батасын алабыз деп кандай чоң иштерди кылып атышат, тойлорду кылып, жакшылыктарды кылып, ушу элдин батасын алыш керек деп. Бул элдин батасы. Ушул ак бата жөнүндө аябай кенен аксакалдарыбызга айтканбыз. Мына бардык жерлерде ушул ак батаны берип жүрүшөт. Анан экинчи бир чоң маселе аксакалдарга ушундай деп биз ар бир өзүбүздүн сүйлөшкөндө айтып жүрөбүз. Бардык диаспораларга, коомдук уюмдарга, жаштардын уюмдарына аралашып, ошолордун иштерин баалап, мактап керек болсо, жакшы иштерин. Анан кийин жаман жолдон алыс болгула деп айтып, акыл насаатты ушул. Ошондой деп айтып жүрөбүз. Азыркы мезгилде биз дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде аксакалдарыбыз бар. Мисалы үчүн мына Америкада аксакалдарыбыз өткөн жылы Садыр Жапаров биздин президентибиз 2 кыргыз үй берди. Ошол кыргыз үйдү тигишип Агая штатында биздин аксакалдарыбыз ак баталарын беришти. Бул аябай жакшы нерсе да. Андан кийин ушундай жакшы нерселерди чыгарып, биздин каада салттарды ошол жерде Москвада, немеде, Америкада биринчи жолу Ордо оюнун мына 3-чү фестиваль өттү быйыл. Ушу Ордо оюнун уюштуруп, өркүндөтүп, дүйнө жүзүнө таркатып атат. Францияда, Италияда, Казакстанда ушундай түрлүү кыргыздын каада салттарын биз жарыялап турабыз. Анан Россиянын бардык региондорунда. Канча мүчө бар эми сыр болбосо? Азыркы мезгилде 200дөн ашык мүчөбүз бар. Ооба.
Биздин аксакалдардын башында Ороз аксакал деп аксакалыбыз турчу эле. Былтыркы жылы өтүп кетти. Арты кайырлуу болсун. Анан Аскар агабыз турат. Муса Мураталиев деген жазуучубуз турат, Чыңгыз менен жүргөн. Аскер агабыз бар, Марат агабыз бар. Булар эми тайпада жазылган эмес, биздин аксакалдардын тизмесинин башында турат. Андан сырткары ушу 200дөн ашык аксакалдарыбыз бар. Ушул бүт аксакалдарыбыз жаштарга азыркы жүргүзүп аткан мамлекетибиздин, айрыкча президентибиздин иштерин. Сиздер курултайга дагы барасыздар, кете? Негизи аксакалдар. Курултайга биз өткөн жылы барбай калдык, себеби квота бөлүнбөй калган экен. Өткөндө президент келгенде атайын кайрылуу кылып президентке биз жөнөттүк. Квота бериңиз деп, себеби ушу катышууга канча эмес берсе дагы ушу курултайга катышалы деген Чет элдик аксакалдардын атынан. Анан дагы бир жакшы нерсе, ушул Акбата деп жакында биз мына 3-чү санын чыгардык, Акбата газетасын чыгарып атабыз. Ал каяктан чыгып атат? Бул эми биринчи Красноярсктан чыгып аттı эле, биздин жооп секретарым ушул аксакалым ушул жакта, журналист. Азыр 2-чү саны, 3-чү саны Оштон чыкты. Ошто отпускада жүрөт. Анан келсе, ошол Красноярсктан чыгат. Бул аябай жакшы ушул Facebookка таркап, бүтүндөй биздин аябай көрүнүктүү акындар, жазуучулар колдоп атат, жакшы чыгып атат. Себеби Акбата газетинде чыккан биздин бүтүндөй ушу дүйнө жүзүндөгү Россиядагы биздин балдар кыздардын ийгиликтерин жазабыз да, диаспоралардын, коомдук уюмдардын, каада салттарды, толук ушу биздин жаштарыбызды гана колдоп, каада салттарды чыгарып, ушул газетага аркылуу биздин ата энелерибизге Кыргызстанга жетсе деген жакшы тилектер. Аябай сонун экен. Акыркы 2 микрофон берели, ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келгениңизге сизден Алла ыраазы болсун. Ушундай дайыма аксакалдык сөзүңүздү жаштарга жеткирип жүрө бериңиздер. Бир эле ошол Россия менен чектелбестен азыр дүйнө жүзү боюнча дагы ошол биздин каада салт, үрп адатты, анан акыл насаатыңыздарды берип жүрөткөнсүздөр. Сизге эми акырында, эфирдин акырында бир 2 микрофон берсек. Бизде кыргыз салтында ата-бабабыз айткан жаман курсак каерде болсун тоет. Жилиге алып төрдө отурганын баары аксакал эмес деген. Бул аксакал деп баягы мен жашым улуу, мени сыйлаш керек деген бул туура эмес. Көп жерде мен айтып жүрөм, улууга урмат, кичүүгө сый деген биздин атабыздан кылган сөз бар. Бул сөздү азыркы мезгилде кээ бир аксакалдарыбыз туура эмес пайдаланат да. Мени сыйлаш керек деп. Жок, андай эмес. Биз улуулар биринчи жаштарды сыйлашыбыз керек. Биз улуулар жаштарды сыйлаганда, жаштар анан мени улуу адам сыйлап атат деп, анан баягы балада урмат пайда болот да. Анан ошонун баягы улууну урмат деген ошонун пайда болот. Мен жалпы кыргыз элине кайрылгым келип атат, урматтуу кыргыз элим. Биздин балдар мына 30 жылдын ичинде турмуш тиричилик деп ошол төрөлгөн айылыма кызмат кылайын, чоң мекеним Кыргызстанга кызмат кылайын деп талаа жеринде жүрүшөт. Биз дагы ушул аксакалдар талаа жерде жүргөн балдардын аман эсендигин, жакшылыгын, жакшы иштерин тилеп жүрөбүз. Сиздер дагы ата энелер ушул балдар кыздарыңыздарга контролду күчтүү кылыңыздар. Мына айрыкча Россияда миллиондон ашык биздин жаштарыбыз жүрөт. Бул жерде эми айта берсе абдан көп, чындыгында мына көптөгөн балдарыбыз жеңил акчага берилип түрмөлөрдө отурушат. Бул аябай жакшы көрүнүш эмес. Андан сырткары мен президентибизге кайрылгым келип атат эл менен кошо. Себеби мына 3 жылдын ичинде өзгөрүлүп жаткан баягы көзү көр, кулагы дүлей адам эле билбесе, 3 жылдын ичинде ушунчалык өнүгүп жаткандыгын биздин президентибиз тиги Ташиев менен бирге мамлекетибизди оң жолго, жакшы жолго алып кетип бара жатканын баарыбыз көрүп билип турабыз. Айрыкча чет элде жүргөн аксакалдарыбыз ошол президентибиздин аксакалдар институтун түзүү боюнча атайын указын колдоп түзгөнбүз. 100% колдойбуз. Ошо менин сизге кайрыларым, азыркы мезгилде Кыргызстандын өзүндө ички миграция бүтүндөй Ош менен Бишкекке топтолгон. Сырттан, башка мамлекеттерден мигранттар барып толуп атат. Андан сырткары биздин чет мамлекетте балдарыбыз жүрөт. Ошолорго мамлекеттик деңгээлдеги же болбосо мамлекеттик 5 жылдык программа керек да.
ошол 5 жылдык мамлекеттик чоң программаны түзүп, ийне жибине чейин айыл өкмөтүнөн баштап аким, губернатор, министрликтер бардыгын ошол программага тартып, ошол биздин балдардын миграциянын маселесин жогорку деңгээлде көтөрсө деген сунушум бар. Андан сырткары мына азыркы мезгилде кече күнү президентибиздин элге кайрылып, мигранттарга кайрылганын мен аябай ушундай кыжаалат менен кабыл алдым да. Президентибиз өзү кайрылып, сектор жабылып атат, жумушчу орундар керек, жумушчу күч керек, келиңиздер деп президенттин кайрылышы бул абдан чоң жоопкерчилик да. Ошон үчүн урматтуу ата-энелер, тала жериндеги жүргөн балдар кыздарды алып кетиңиздер. Аябай өнүгүп өсүп атат, жумушчу орундар пайда болуп атат. Дагы бир айта турган маселе бул биздин Россияда жүргөн жаштардын, кыргыз жаштарынын, уул кыздардын эмгекчилдигин, адамгерчилигин, күн түндөп иштей билгендигин, толку иш үчүн бардык дареметин кое турган улут экендигин Россиянын мамлекети изилдеп бүтүп, 5-6 жыл мурун биздин балдарга ипотека только Россиянын гражданына берчү. Азыр бүтүндөй биздин жаш балдарга, 18, 19, 20 жаштар балдарга ипотеканы берип атат. Кыргыз болсо себеби 20-30 жылга байлап атат да. Ай сайын 100 миңден жогору төлөшөт ушулар. Көрдүңөрбү? 100 миңден жогору Россия мамлекети ошону алып атат. Ошон үчүн биздин балдарды бүтүндөй үйлөрдү берип, мен ушуга кайрылат элем мамлекетке, элге. Ошол 20 жыл, 30 жыл төлөсө, биздин балдарыбыз, төрөлгөн балдар кыргыз болбойт алар. Азыр детсадка барган биздин кыргыз балдарыбыз кыргызча билбей калып атат. Ал эми кийин кыргыз болбойт, Кыргызстанга барбайт алар. Көрдүңөр, ушундай келечектүү пландар керек да. Андан сырткары президентке дагы бир кайрылууну сунуш кылгым келип атат. Мына миграция агентствосу жоюлуп, 3 министрликке өттү. Азыр мына миграция министрлигине, эмгек социалдык камсыздоо министрлигине өтүп, мен ушуну президентке кайрылат элем. Сунуш катары миграция агентствосу кылып, президент өзүнүн карамагына алса жакшы болот эле. Себеби мына азыр сиз айткан жумушчу бош орундар компанияларга контролду күчөтүш керек. Себеби компаниялар 50-60 миң деп биздин балдар чакырып, биздин балдар, мен көбүнөн уктум, биздин балдар барып 50-60 миң болсо биз иштейбиз десе, жок буга кармайбыз, 30 миң десе бардыгы кайтып атышыптыр. Бул жерге жаңыдан 18ге чыккан бала келип 50 миң, 50 миң алып атат. Ошон үчүн ушул курулуш куруп жаткан, жумуш ордун ачып жаткан компанияларга контролду күчөтсөңүз жакшы болот эле деген тилегим бар. Президентке кайрылат элеңиз. Президентке кайрылат элем. Анан дагы бир жолу ушул талаада жүргөн балдар кыздарга биздин ушул жакшы тилектерибиз, ак баталарыбыз ар дайым Кудайым кабыл кылсын, ынтымак бар жерге ырыс бар дейт. Кайсыл жерде ынтымак болсо, ошол жерге ырыскыны Кудайым берип турат экен. Мамлекетибиз гүлдөөсүнүн эң башына башталып кетип атат. Бир үйдү, мисалы, бир үйдү куруш үчүн бир адам 2-3 жыл, 4 жылда куруп бүтөт. Ал эми бул Кыргызстан деген бул ошол үй бүлөлөрдөн курулган чоң үй бүлө да. Ошол чоң үй бүлөнү мына азыр 3 жылдын ичинде абдан жакшы жака жетелеп кетип атат. Ошон үчүн биз айрыкча чет мамлекеттеги балдарыбыз чындыгында мамлекетибизге, элибизге жардам берип атат. Бирок келечеги биз Кыргызстанга, өзүбүздүн мекенибизге, туулган жерибизге кайтышыбыз керек да. Мен ушуну каалайт элем. Акыркы сөзүмдө ушул Учкунбек деген канал мына кыйладан бери биздин талаада жүргөн мигрант уул кыздарыбыздын жакшы жактарын, абдан көп иштерди алып чыгып атат. Ошон үчүн аксакалдардын атынан мен атайын ардак грамота жазып келдим эле. Ушул ардак грамотаны окуп туруп, ушул иниме тапшырып коеюн аксакалдардын атынан. Улутубуз кыргыз, ата журтубуз Кыргызстан. Россия Федерациясындагы кыргыз мекендештердин жашоосун, эмгегин, мекенчилдигин, ынтымак биримдигин, каада салты, маданиятын жайылтууда чоң салым үчүн Учкунбек телеканалынын негиздөөчүсү жана жетекчиси Докторбаев Учкунбек Бакирович чет элдердеги кыргыздардын аксакалдар кеңешинин атынан ардак грамота менен сыйланат. Учкунбек телеканалы өзүнүн натыйжалуулугу жана объективдүүлүгү менен айырмаланып турат. Сизге жана сиздин командаңызга көрүүчүлөрдүн сүйүүсүнө ээ болгон жаңы долбоорлорду жана чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.
төрағанын атынан сіздің атыңыздан рахмат. Құттықтап Рахмат. Біз де сізге ұқсап коомчулукка кызмат кылып жүрө берели. Алла разы болсун. Чоң башыңызды кичикпей кылып биздин студиябызга келип бергениңизге, дагы иштериңизге ийгилик. Мындан дагы көп коомчулукка, элге, жаштарга акыл насаатыңызды, батаңызды берип жүрө бериңиз. Рахмат. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү маегибизде чет элдик аксакалдар коомунун төрагасы Эртабылды Шамилов атабыз болду. Жакшы комментарийлер жазып, группа контакттары менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Кийинки эфирлерге көрүшкөнчө аман туруңуздар. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Аваз Бек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.